Саламатсызбы, Бектур мырза? Мына саналуу күндөр мурда, бир нече күн мурда сиздин коомчулукка берген маегиңизди окуп калдык. Ага чейин дагы биздер көбүнчө ушул бүгүнкү күндө келе жаткан шайлоого даярдыкта маселе биз деген жаңы жүздөрдү көргүбүз келет, жаңы адамдар келиш керек, биздин келечек муундар катышыш керек деген коомдун талабы бар эле. Ошого ылайыктуу сизди көрүп калып, биз да студиябызга чакырып, көрөрмандарыбыздын, угармандар тараптардан келген бир эки суроолор менен сизге кайрылалы деп чечтик. Мына бүгүн ошол сиз чоң саясатка аттандым деген өз пикириңизди билдириптирсиз. Ошол саясатка аттанууда биздин байкашыбызча сөз жок, бир коомдук ишмер болуш керек, же болбосо бизнесмен болуш керек, же дагы бир эл билген, эл кызыккан бир иш менен алектениш керек деген нерсе бул бизге салт катары болуп келатат. Сиз эмне менен алектенесиз, кыскача айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Ооба, туура айттыңыз. Акыркы күндөрү ошол коомчулукка жарыялап, өзүмдүн интервьюмду бердим. Анткени мен буюрса келечекте ошо шайлоого бараткандан кийин парламентте барлык депутаттардын катарына киргим келбейт. Барганда ошо активдүү позициямды билдирип, кайсы тигил же бул маселе боюнча өзүмдүн пикиримди айтып, коомдук мындай публичный саясатчы болгум келет. Ошол себептен мен азыртадан эле оюмду ачык билдирдим. Мисалы, кээ бир адамдар бар, эч бир сөз айтпайт же эл алдына да чыкпайт, чоң гана партиянын тизмеси менен келип депутат болуп, анан 5 жыл бою дагы анын эмне иш кылып атканы белгисиз болот да. Андан сырткары сиз айттыңыз, жаш муун алмашыш керек деп, саясатка баратканыңды билдирдиң депчи. Бул ар бир иште өнүү, өсүү жана өлүү бар да. Анан саясатта дагы кайсы бир адамдардын карьерасы ошондой башталат, өнүгөт, анан аяктайт да. Көп адамдардын карьерасы саясатта жыйынтыкталып баратат. Анан биз ошол жаңы муундун келишин адамдар талап кылып жатат. Мисалы, 2015-жылкы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо алып карасак, калктын 58% шайлоого келип катышыптыр. 42% шайлоочу шайлоого келген эмес да. Бул мен айтайын дегеним, бул адамдардын ошо ишенбей калгандыгы, бул саясий элитанын алмашууга алып келе турган бир жагдай болуп саналат да. Ошол себептен жаңы жүздөрдү көргүсү келет, жаңы адамдарды, жаңы чечимдерди күтөт. Биз ошого максат кылып аттанып жатам. Анан сиздин сурооңуз боюнча эмне иш менен алек болобуз? Мен мектепти бүткөндөн кийин шаарга келгенден баштап эле ошо коомдук саясий иштерге кызыгып, партиялардын жаштар канаттарында иштеп, өзүм коомдук бирикме түзүп, жаштар уюмун түзүп, жаштарды ошол билим берүү, саясат, спорт тармагында бириктирип, өз алдыбызча аракеттер жүргүзүп келдик. Андан кийин акыркы жылдары ошол ишкерчилик менен алектендим. Анан өзүмдүн кесибим боюнча юрист кызматын аркалап алектенип келем. Бирок акыркы 10 жылдан бери коомдо болуп аткан саясий процесстерге аябай кызыгып, анан учуру келгенде өз билдирүүлөрүмдү да жасап келем. Анан азыр мен 29 жаштамын. Учур келди. Биз болбосок ким, азыр болбосо качан деп аттанып жатабыз. Кудай буйруп, эгер элдин ишенимине артып калсак, анда өзүмдүн болгон потенциалымды көрсөтүп, элге кызмат кылам.